Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшович Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат бермекчи. Бүгүн биздин түзүүнү сиздер ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү социальный правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрө аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсүнбаева Нурболота Төлөшовича относительно об эпидемиологической ситуации Кыргызстана на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и 1 радио, и также через Кыргызское информационное агентство Кабар. Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Адаттагыдай бүгүнкү 11 майга карата статистикалык маалыматка токтоло кетейин. Бир сутка ичинде дагы 13 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Анын ичинен Бишкектен 11, Нарын областынан 2 бейтап лабораториялык тастыктоолордун жыйынтыгы менен ооруканадан чыгарылды. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы ушу бейтапканадан чыккандардын саны 688 түздү. Ошол эле учурда өткөн сутканын ичинде лабораториялык тастыктоолор жүргүзүп, жанагы байланышта болгондордун баарын текшерип аткан учурда дагы 14 жаңы тастыкталган COVID-19 инфекциясына деп 14 учур табылып, булар Бишкек шаарында 6 учур, Чүй областында 1 учур, Ош областында 2, Баткен областында 1 учур, Нарын областында 2 учур, Искөл областында дагы 2 учур табылып, бүгүнкү күндө ооруканаларга алынды. Жалпы башынан келаткандан эсептегенде 1016 учурга жетип катталды. Мунун ичинде Жалал Абад областында 144, Ош областында 180, Ош шаарында 113, Чүй областында 87, Бишкек шаарында 272, Баткен областында 24, Нарын областында 129, Искөл областында 12 учурга жетти. Бүгүнкү күндө жугузуп алгандардын ичинен стационарларда 316 бейтап жатат. Оор абалдагысы 9, жандандыруу бөлүмдөрүнө 4 калып жатат. Орточо оор абалда турганы 77 болуп атат. Канааттандырарлык калыбында 230, чыгарылган 688, каза болгондор 12 деген санда турат. Бир сутка ичинде лабораториялык жасалган изилдөөлөрдүн саны 1006 болду. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны бүгүн 4371. Лабораториялык изилдөөлөр жүрүп атат жана үй карантин шартында кармалып келаткан кишилердин саны. Республика боюнча обсервацияда бүгүнкү күнү 1100 деген цифра түздү. Уважаемые соотечественники, разрешите остановиться на статистических данных на 11 мая 2020 года. За сутки из стационаров выписано еще 13 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в Бишкеке 11, в Нарынской области 2. При выписке результата анализов на коронавирус отрицательные. Таким образом, за все время выписано с выздоровлением по стране 688 пациентов. В то же время за истекшие сутки по республике выявлено и лабораторно подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Бишкеке 6 случаев, в Иссыкульской области 2 случая, в Чуйской области 1 случай, в Ошской области 2, в Баткенской области 1 случай, в Нарынской области 2 случая.
Таким образом, в Кыргызстане всего зарегистрировано на сегодня 1016 подтвержденных случаев инфицирования. Из них в Джалабадской области 144, в Орской области 180, в городе Ош 113, в Чуйской области 87, в Бишкеке 320, в Бишкеке 272, в Баткенской области 24, в Нарынской области 129, в Высоковской области 12 и 55 случаев подтвержденного COVID-19 из числа прибывших из Солилецка наших соотечественников. Вот. Из них, из всех положительных случаев 524 женщины составили, 492 мужчины. На сегодня в стационарах остаются 316 пациентов, в тяжелом состоянии 9, в реанимации 3, средняя тяжесть 77, удовлетворительно 230, выписано, я уже сказал, 688, умерло 12. Исследование лабораторно продолжается. На сегодня объем исследований за сутки составил 1006 анализов. Количество контактных лиц, которые наблюдаются и находятся под домашним карантином, на сегодня 4371. На обсервации по Кыргызстану, по стране находится 1100 человек. Это вот статистические данные на сегодня. И хочу коротко остановиться. С 11 числа снято чрезвычайное положение. По всей стране сохраняется режим чрезвычайной ситуации. И согласно последних изменений в законодательстве, введены изменения в закон об общественном здравоохранении и в закон о гражданской защите. В соответствии с этими нормативами и подзаконными актами, это постановление правительства о порядке введения карантинных ограничительных мероприятий, на сегодня полномочным представителям в областях, а также главам госадминистраций и мэрам городов даны права по представлению, соответственно, своих чрезвычайных противоэпидемических, противоэпизоотических комиссий вводить карантинные и ограничительные мероприятия на своих территориях. Как вы знаете, вот с 11 мая вот в Бишкеке введены карантинные мероприятия. В соответствии с постановлением правительства определены поэтапное введение объектов на возобновление экономической деятельности. Вы все об этом прекрасно осведомлены. Здесь нам потребуется теперь соблюдение, неукоснительное соблюдение санитарно-противоэпидемических мер для того, чтобы избежать осложнения эпидситуации. Общественный транспорт пока не запущен в силу того, что это может создать какие-то неблагополучные условия для распространения вируса. Служба такси задействована. На сегодня определены режимы, по которым можно въехать в Бишкек или же обеспечивать транспортное сообщение между территориями. Поэтому призываю еще раз строго придерживаться этих всех правил и этих требований. Они направлены на защиту нашего населения от распространения коронавирусной инфекции. Сейчас на сегодня еще напряжение ситуации еще не снято. Есть еще предпосылки для возникновения распространения коронавирусной инфекции, поэтому надо быть предельно осторожными и соблюдать все те рекомендации и требования, которые на сегодня предъявляются ко всем. Нурбол Төлөш, эгерде мүмкүн болсо ошондой расмий мамлекеттик тилде айтып берип коесузбу? Урматтуу мекендештер, мына бүгүндөн баштап республика боюнча өзгөчө абал алынып, бирок республика боюнча өзгөчө кырдаал режими сакталып туруп атат. Ошол эле учурда бир нече закондорго
толуктоолор киргизилип, айта кетсек, коомдук саламаттыкты сактоо боюнча мыйзамга жана граждандык коргонуу боюнча мыйзамдарга дагы толуктоолор киргизилген. Ошонун негизинде токтомдор да чыгып бекитилген. Ушул эпидемиялык абалдарды эске алып, атайын ушу республикалык жана жергиликтүү чрезвычайный комиссиялар иштеп жаткан, ошол комиссиялар түзүлүп бар болчу. Ошолордун чечими менен биздин өкмөттүн өкүлдөрү, областтагы райондук администрациянын жетекчилери, башчылары, мэр, шаардын мэрлери, ошолорго да мындай толук укуктар бекитилип, чектелди. Ушул эпидемиялык абалды эске алып туруп, ошол өзүнүн аймактарында жанагындай карантиндик шарттарды кабыл алып киргизүү боюнча. Мына бүгүнкү күнү ошо Бишкекте ушундай карантин киргизилип бекип атат. Бул жерде өзгөчөлүгү деген ушул коменданттык баягы башкаруу алынып коюлган. Бирок ошол эле учурда жанакындай катуу тартипте санитардык эпидемияга каршы талаптар, чаралардын баары бекитилген. Өкмөттүн токтому менен ошол чараларды, ошол талаптарды эч түзмө-түз аткарууга алышыбыз керек. Анткени бул иш-чаралардын баары деген ушу баарыбыздын ден соолукту карайлы, арабыздан жанакындай коронавирус таркап кетпесин деген эле максаттар туруп атат. Ошон үчүн ар бир жараныбыз ушуну деген жеке милдет катары кабыл алып, ушу жоопкерчиликтүү ушуга мамиле жасашыбыз керек. Бир нече этап менен объектилер, субъектилер өзүнүн экономикалык жанакындай иштерин жандандырып аткан учуру, муну дагы силер жакшы билесиздер, маалыматыңыздар бар. Ошого жараша жанакындай талаптар менен иш алып барышыбыз керек. Ошол эле учурда коомдук транспорт боюнча бүгүнкү күнү автобус, троллейбустардын иши деген жандандыра элек. Анткени деген ал жерде коронавирус жуктуруп алуу шарттары деген аябай ошол жерге ыңгайлуу болот. Ошон үчүн бул жер маселе деген ушундай туруп атат. Такси жанакындай кызматтары иштеп, бүгүнкү күнү аракет жасап атат. Ошол эле учурда карантин учурунда деген шаарда жүрүү, шаарга кирүү тартиптери да чектелип белгиленген. Ошого ылайык ошол тартиптерге баш ийип иш кылсак эң туура болор. Нурболотович, дагы бир тактоо суроо болуп жатат. Ушул Нарын облустук ички иштер башкармалыгында ошо 50дөй кызматкер обсервацияга алынып, учурда милиция бөлүмү, Нарын бөлүмү жабык турат деп айтылып атат. Ошондой эле медиктер арасында дагы коронавирус жуктурганы көбөйгөнү айтылууда Нарында. Бул маалыматтын канчалык чындыгы бар? Бул маалыматтар бир нече эскирип да калган болуш керек. Кийинкиси дал келбей турат. Анткени ал жерде ички иштер органдарында дагы ошол катталган учурлары бар болгон. Аларды биз убагында маалымат берип турганбыз. Бүгүнкү күнү деген жабылып калды деген бул такыр дал келбейт. Анткени эгерде обсервацияда болгон кызматкерлерди жанакындай үй карантинине кармаганда, бул жактан МВД тараптан деген ал жака дагы жанакындай иш сапары менен атайын өздүк курам бекитилип, жиберилип, ал жердин баарын ишин толук үзгүлтүккө учуратпай туруп иштеткенде камсыздоо боюнча деген бул чаралар көрүлгөн. Медработниктер боюнча ал жерде жанакындай катталган учурлары болгон, бирок кийинки күндөрдө мындай учур катталган жок дагы. Ал жерде саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы ал жерге атайын командировка биздин адистерди жиберип, ал жерде эгерде кадрдык жанакындай ордуна иштей турган шарттардын баарын карап, бүгүнкү күнү эч үзгүлтүксүз биздин медицина кызматы дагы иш алып барып жаткан учуру. Ушул COVID-19 илдетин жуктуруп алгандарды дагы ошо медиктер, дарыгерлер тарабынан дагы ушул жуктуруп алгандарды атайын министрлик жаап жашырып атат деп айтылып атат. Ошол негизи жаап жашыруунун негизи барбы жокпу? Ошол боюнча негизи жаап жашырбайсыздар да туурабы?
Бул негизи эми жаап жашырган деген бизде бул саламаттык сактоо системасында мындай нерсени деген баштан эле мындай колдонбойбуз бул шартты. Анын жаап жашыргандыгын эч кажети эле жок. Анткени ал жерде медициналык кызматкерлер иштеп атат, ошол жерде кызматын өтүп атат. Анан аны деген жаап жашырганда деген ал негизи туура эмес дагы. Негизи ал жөнүндө деген маалымат тез эле кайра чыгат да. Анан ал жерде элдин арасында иштешет, алар да өзүнчө эле бир жанакындай шартта иштебейт, эл менен иштеп атышат, элдин арасында. Мындай маалыматты деген аны катып же башкача жашырып койгондон эч кажети жок. Ошон үчүн да мына бүгүнкү күндө болгон жанагы күмөн болгон учурлардагы тастыкталган учурлардын баарын эле ачык алып келип, аларды да биз жанакындай стационардын шартында деген дарылашыбыз керек. Аны үйдө отуруп алып дарыланган учурден өтө кейиштүү формага алып келерин биздин медицина кызматкерлери да аябай жакшы билишет. Аны бизде ачык маалымат айлануу процесси жакшы бул жерден. Ал биздин медициналык кызматкерлер аны биз жаап жашырган кандай шарт негизи такыр эле жок ал жерден. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшович Кыргызстандагы эпидемиологиялык маалымат боюнча абал боюнча маалымат берди. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкыя ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп угалдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.